Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу көрүүчүлөр, эфирде Адыл Акжолулу. Бүгүн мен сиздерге өзгөчө бир инсан туурасында айтып беремин. Эфирдин аягына чейин биз менен болуңуз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Кыргызстанда 10 ноябрдан баштап Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо өнөктүгү башталып, учурда эл менен болгон жолугушуулар жана ошондой эле саясий чордондогу окуялар абдан кызып жаткан мезгили. Бүгүн да мен сиздерге ушул аймакта мыктыланган, өз округунда мыктыланган ийгиликтүү бир айымды сиздерге тааныштырамын. Ал биздин коногубуз Чалова Гүлбарчын Төлөнбаевна болмокчу. Гүлбарчын эжебиз номер 7 шайлоо округунан депутаттыкка аттанды. Катар номери бюллетенде 3. Анда эмесе бизге кош келиптирсиз эже. Саламатсызбы Адыл мырза, саламатсыздарбы кыргыз элим? Абдан жакшы. Мына программаны баштаганда эле айта кетейин, азыр эми шайлоо боюнча сөз болуп атат. Мына 7 округтан өзүңүздүн кандидатураңызды койдуңуз. Сиздин кандидатураңызды койгондо социалдык тармактын бардыгы бир түндө эле жайнап Гүлбарчын Чалова деп эле элдин бардыгы колдоп жатып калды. Инстаграмда, Фейсбуктарда карап отурсак, анан өзгөчө мына Кашкар кыштак аймагындагы адамдар жапырт колдоп, бир өзгөчө бир дем берип жаткандыгын мындай байкоого болот да. Анан эл менен болгон жолугушуу кандай уланып жатат азыр бул аймакта? Рахмат. Эл менен жолугушуу жакшы, маанайлары жакшы тосуп алып атат. Мен эми бул Кашкар кыштак айыл өкмөтүнө азыр эми Ала Тоо айыл өкмөтү болуп калды. Мен негизги ушу балалык чагым, жаштыгым бул жакта өткөн үчүн баары мени жакшы тааныйт. Демек, өз айылыңыз сизди колдоп, ушул аймактан баш көтөрүп чыккан биринчи айым катары колдоп жатат турбайбы? Ооба. Буга чейин ошол Кашкар кыштак, то есть Ала Тоо айыл өкмөтүндө бир дагы ушул айымдардан Жогорку Кеңешке аттанган эмескен. Анын ичинен Мөнөк айылымда дагы бир дагы айым чыккан эмескен. Демек, бул жактан тарых жаратып жаткан турбайсызбы? Ооба, буюрса. Ишиңиз ийгиликтүү болсун, албетте. Анан азыр элдер менен болгон жолугушуу дагы кызуу өтүп жаткан мезгили. Көптөгөн кандидаттардын арасынан суурулуп чыгыштын өзү деле бир татаал, кыйын, чоң жоопкерчиликти талап кылат. Анан мурда кийин элдер менен, коом менен иштеп көргөнсүзбү? Сизди көбүнчө социалдык баракчаларыңыз шайлоо башталганда көбүнчө таанымалдуулугуңуз ошондо башталды, ага чейин көрүнбөй жүргөн элеңиз. Ооба, туура айтасың. Мен бир дагы соцсетте жок болчумун. Буга чейин мен өзүмдү эч качан пиар кылган эмесмин. Коомго көп эле салымды кошком. Көп мына жаш муундарга, жеке ишкерлерге көп жардам тийген. Анын арасында көптөгөн кайрымдуулук иштерди кылгам. Мен эми өзүм баягы пиар кылбаган себеби бул мындай жакшы иштерди, кайрымдуулук иштерди негизи айтпай кылган бул сооптуу иш да. Мына ошондуктан азыр сиздин көпчүлүк адамдар мындай билинбеген менен эл арасында таанымалдуу экенсиз. Ооба. Социалдык тармактарда буга чейин өз жумушуңузду айтып мактанбаганыңыз менен, бирок эл сиздин эмгегиңизди билет экен демек, Ооба. Анан ушул Жогорку Кеңешке ушул баратасыз, бирок качан пайда болду мындай идея сизге? Элиме кызмат кылам, жериме, мекенге кызмат кылам, Ала Тоо аймагынан биринчи жолу баш көтөрүп кандидатурамды коюп жатам деп атасыз. Бул идея качан пайда болду сизде? Бул идея мына биздин улуу урматтуу президентибиз Адыр Нуркожоевич аялдарга жанагы жеңилдиктерди берип, ошол гендерский квотаны караганда мен бул сапарга аттандым да. Себеби буга чейин аялдарга мындай жакшы шарт түзүлгөн эмес. Алар жанагы добуштуу эркектер менен чогуу бирдей алып кеткен. Азыр эми бизде жакшы баягы шарт түзүлүп отурат. Эркектердин добушу бөлөк, аялдардын добушу бөлөк эсептелип барат. Ошон үчүн мен аттандым. Абдан жакшы. Эми сиздин баштаганда эле программаңыздан баштабайлыбы? Кандай программа, кандай өзгөчөлүктөрү менен баратасыз? Мен негизи бул Жогорку Кеңештин депутаттыкка талапкер болуп аттанганымда программа жазууда аябай ойлондум да. Биздин мамлекет азыркы кезде жолдорду оңдоп атат,
суу маселеси жок, газ маселеси жок, мурункудай садик, мектеп маселеси жок. Бунун баарын мамлекет кылып атат да. Бирок негизги ички мен көптөн бери ойлонгон маселелер көп болчу. Мына ошону мен программама киргиздим. Эң негизгиси менин ураанымда жазылган күчтүү үй бүлө, күчтүү ишкер, күчтүү мамлекет. Эгерде күчтүү үй бүлө болгон болсо, анда биздин экономикабызга салым кошуп, күчтүү ишкер пайда болот. Эгерде күчтүү ишкер болгон болсо, анда биздин мамлекетибиз өнүгөт дегендей да. Анан менин программамдагы ошол күчтүү үй бүлө дегенде, бул үй бүлөлүк бир баалуулукту биринчи орунга койгом. Азыр көпчүлүк биздин ата энелерибиз бала тарбиоодо жана ошондой эле ага билим берүүдө көп адашууда да. Анан биздин көптөгөн жарандарыбыз мигрант агымдарда жүрөт дагы, алар дагы баланы чоң ата, чоң энелерге таштап коюп, өзүнүн баягы жашоо тирилигине байланыштуу аякта жүрүшөт. Ошолордун баарын бул жака чакырып, чакан ишканаларды ачып дегендей биздин жеке ишкерлерибиздин арасына кошуп, аларга жумуш орун менен камсыздоо бул менин негизги милдетим болуп атат да. Маалыматыбыз бар, сиз окутуучулуктан анан ишкердүүлүккө ыктап, азыр ийгиликтүү ишкерге айландыңыз. Анан басып өткөн жолуңуз туурасында билгим келди да, кантип окутуучулуктан ишкер боло алдыңыз? Анан билимиңиз туурасында айта кетсеңиз. Мен деген ошол 1977 жылы Мөнөк айылында төрөлгөм. Мөнөк айылындагы Абдилаз Эшматов мектебин медаль менен бүттүм. Андан кийин Ош технологиялык университетти артыкчылык диплом менен бүткөм. Кесибим инженер-технолог. Ошол мезгилде ошол билим деңгээлине карап, мени адистиктен сабак бер деп, мени мугалим кылып алып калган университетте. 2005 жылдан бери мен ишкерликке өттүм, себеби баягы эле мугалимдердин айлыгынын аздыгынан. Анан жеке ишкерликте азыр эми жакшы ийгиликтерге жетиштим. Көптөгөн кыйынчылыктарды басып өттүм. Мына ошол тажрыйбамдын негизинде дагы ушул депутаттыкка аттандым да. Сиздин балалыгыңыз кандай өттү? Кайсыл жерлерде өттү? Менин балалыгым ошол атам Төлөн Төрөевич, Чалов Төлөн Төрөевич ал мезгилде баягы кызматына байланыштуу Алай районунун Сарташ айылында кызмат өтөдү. Мен ошол жакта төрөлүп калып, анан Мөнөк айылына 6 жашымдан келгем. Атам ал жакта ошол баягы главный бухгалтер болуп иштеген. Анан мен 6 жашка чыкканымда өзүнүн элине, жерине, Мөнөк элине келип, бул жакта отурукташып калганбыз да. Мен Мөнөк айылындагы ошол Абдилаз Эшматов мектебине 1-класска бардым. Анан 11-классты дагы ошол жерде аяктадым да. Балалык деген бактылуу күндөр өттү да эместе. Кандай? Балалык мезгилде көбүнчө атаңыздан көбүнчө тарбия алган окшойсуз, атаңыздын кызы болуп. Аябай атамдын эрке кызы болчумун да. Мен кичинекейимден эле мени мындай эмгекчил кылып тарбиялады да. Ошол мен баягы Сарташ айылынан 6 жаштан бул жакка келген болсом, менден кийинки сиңдилеримди бакчумун. Кадимкидей ушу каша жасап бер деп апам жумушка кетип калчу, атам да жумушка кетип калчу. Ал мезгилде мен бир 3 жаш же 4 жаштагы эле кыз болчумун да. Үйлөрдү жыйна деп, ошондо эле мени баягы эмгекке катуу тарбиялаган апам менен атамчы. Андан кийин бул жака баягы 6 жашымдан келгенден кийин деле ушул айылдагы баягы жумушту эң чоң кызы болгон үчүн сен кыласың деп эле мага көп жумушту ыйгарып койчу да. Мал карадым, талаага чыктым, пакта кылганбыз, тамеки кылганбыз, баягы бизде мака кылганбыз, жүгөрү деп коет. Иши кылса мен бука да бактым, кочкор да бактым дегендей. Анан апамдан мен биринчи баягы тазалыкты биринчи апамдан үйрөндүм да. Апам деген аябай үйдү таза кармоону бизден талап кылчу. Анан балалык кезимде аябай баягы өжөр,
Анан бир жагынан эрке кыз болчумун. Анан бирок баары ушул апамдын, атамдын тарбиясы да. Билимди дагы апам менен атам аябай жакшы текшерип күндө деген сабактарымды карап ушундай жакшы тарбия алдым, жакшы балалыгым өттү деп ойлойм. Анан негизи мындай баланы ошондой кичинекей кезинен эле эмгекчил, анан баарына баягы талаага деле, малга деле аралаштырып, айылда мынтип чоңойгон деле жакшы экен да. Мен ошол апамдын, атамдын ошол тарбиясы менин өзүмдүн жашоо тирилигимде, өзүмдүн ушул турмушка чыкканымда дагы көп баягы жардам берди деп ойлойм да. Абдан жакшы. Ошол үй бүлө темасындагы учкай айта кеттиңиз. Негизи өзүңүз канча бир туугансыз, анан канча баланы тарбиялап эрезеге жеткирдиңиз, үй бүлөңүз туурасында айтып берсеңиз. Үй бүлөмдө биз 3 кыз 2 уулбуз. Эң чоңу мен кыздардан. Андан кийин 2 сиңдим бар, 2 иним бар. Өзүм болсо 2 уул, 3 кызды тарбияладым. Азыркы кезде 2 неберем да бар. Небереңиз да бар, Неберем да бар. Абдан жакшы. Мына азыр ишкердик тармагында өзүңүз ийгиликтүү болуп келатасыз, бирок канча жумуш орду менен элдерди камсыздап, кандай ишмердүүлүк жүргүзөсүз өзүңүз? Мен ушул өзүм азыркы жеке ишкерим ушул телефон сферада иштейм. Азыр уюлдук телефондор баарыңарга маалым. Уюлдук телефонду мен ошо 2005-жылдан баштап келечектеги базардан баштагам. Анан азыркы кезде жакшы ийгиликтерге жеттим деп ойлойм. Анан ошол 2005-тен быйыл мына 20 жылдан бери мен көптөгөн ушул жеке ишкерлерге жардам берип, аларды товар менен камсыз кылып, жакшы шарттарды түзүп бердим. Менин артымдан алар чоң жетишкендиктерге жетти деп ойлойм. Сынга сынбай ошол жумушту алып кетүүнүн деле өзү бир ийгиликке жетип, жумушту алып кетип ошону ийгиликке жетүү деле бир чоң бир кадам, чоң бир максат, чоң бир эрктердин катарына кирет да. Анан сиз ушундай жакшы ийгиликтүү ишкер болуп, башкаларга үлгү болуп, ушу Гүлбарчын Чаловадай эжем ушундай эжедей болсом деп сизди кыялданып самаган, ошол сиздин артыңыздан ишмердүүлүк баштаган адамдарга эми сиз үлгүсүз да. Ушундай адам болсом дейт да. Анан бул мындай ийгиликтин аркасында түйшүк дагы болот да. Анан сиз кандай кыйынчылыктарга кабылгансыз ушул ишти баштап атып, кантип баштап калдыңыз? 2005-жылы мен бул жумушту баштаганымда, анда мен өзүмдүн ошол Учар айылда ошо кайненемдин колунда жашагам. Мен деген баягы алдыма бир максат коюп, мен ушу жеке ишкер болуп базарга чыктымбы, мен ийгиликке жетишим керек деп алдыма бир максат койсом, ошонун аягына чыкмай сайын мен баягы жөн калбайм да. Анан түнү менен кылат болчум да. Үй жумушун мындай айтканда түнү менен кылып, күндүзү иштеп келчүм. Түнү менен баарын бүтүрүп койчум да. Уйку деген ал мезгилде жок эле, бир 15 минут же бир саат деле уктап койсом, мага ошо жетиштүү болчу да. Демек, айылдын тиричилигин нанды жаап, уйду саап, кадимкидей айылдын тиричилигине тың турбайсызбы? Аябай. Мен деген адырларда чөп чапканмын, аны мына Учар айылы баары билишет мен жөнүндө. Түнү айдын жарыгында ошол мака оргойт элек, мака жүгөрү. Мака оруп, картошка казып дегендей түнү кылат элем, айдын жарыгында талаа иштерин кылган күндөрүм да болгон да. Мына ошондой тиги айылдын дыйканчылык, чарбада, бардык сферада, ушул бардык аймактарда өзүңүз иштеп, өзүңүздүн өжөрлүгүңүз менен тиги ушундай ийгиликтерге жетип, кадам аркасынан кадам ушу өзүңүздү өстүргөнүңүз ушундай байкалып турат да. Анан бул шайлоого алгачкы дем берген инсан ким? Катыш Гүлбарчын, биз сени колдойбуз депчи. Анан тиги шайлоого чыгаардын алдында мен татыктуумунбу деп
деген суроону өзүңүзгө бердиңизби? Шайлоого баратканымда мага дем күч берген менин бир туугандарым, менин туугандарым болду. Анан менин атам ал дагы мугалим болгон, анан ишкер болгон, анан депутат болгон, анан акырында ушул айыл өкмөттө бухгалтер болуп анан аламдан өтүп кетти да. Атамдын өзүнүн осуяты бар эле. Ошол ооруп жатып акыркы күндөрүндө менин колумду кармап, кызым, сен менин жолумду жолдодуң, мугалим болдуң, мына жеке ишкер болуп жүрөсүң, эми сен депутат болушуң керек, сен ошого аракет кылгын деп мындай осуятын калтырып кеткени мен азыркы күнгө чейин мындай кулагымда жаңырып турат да. Анан ошондуктан мен 2016-жылы Кыргызстан партиясына шаардык кеңештин депутатка койгом. Анан жакшы ийгиликтерге жетишкем. Андан кийин мен саясатка аралашпай, өзүмдүн бизнесимди өркүндөтүш үчүн көбүрөөк бул жака салымды коштум дагы. Быйыл анан ушул аттанганга өзүм не кылдым да. Аттанганга кадам таштадым да. Бардык ойлоруңуз бышып, жетилип, терең акыл калчап, анан даяр болуп келген турбайсызбы? Анын үстүнө мен ойлойм, азыркы кезде мен балдарымды окуттум, кыз бердим, уулумду үйлөдүм, баары чоңоюп калды. Эң кичинекей балам 9-класста. Анан негизи мына саясатка аралашып атканда мындай баягы жашыңа деле карап көрсөң, менин жашым азыр аябай мындай туура келет деп ойлойм да. Мен 49 жаштамын азыр. Анан 49 жаштан жогору ушундай бир саясатка аралашса болсо керек. Себеби буга чейин эми баягы тирилик, бала тарбиялоо, жанагы ишкерлигим баары жай-жайына түшкөн кез да. Жай-жайына түшүп, мамлекетке кызмат кылганга убакыт келди деп ойлойм. Мамлекетке кызмат кылыш керек, туура айтасыз. Анан жакынкы аралыкта сиз Кыргызстанды кандай элестетесиз? Кандай өнүккөн мамлекет, гүлдөгөн мамлекет катары мындай элестетип ойлодуңузбу? Балким бир мыйзам долбоорунду киргизип, сунуштап, биз кандай өлкө боло алабыз жакынкы аралыкта жылдары, кандай элестетесиз сиз? Соңку жылдары негизи биздин Кыргызстаныбыздын аябай жогорку деңгээлде өнүгүп атканын өзүңүздөргө деле маалым да. Мына канчалаган биз өзүбүз эле мына Ош шаарын айтсак, аябай жакшы жумуштар жасалды, жолдор оңдолду, кеңейди. Анан деген ушул Кыргызстаныбыздын негизи көркү аябай келишип турган кез да. Бунун баары биздин ушул бийликтеги жетекчилердин салымы аябай чоң. Негизи келечектеги Кыргызстан мындан да көрктүү болуш керек, мындан да өсүш керек. Анын ичинен эми баягы чыккан мыйзамдар толук кандуу аткарылбаган кези дагы бар да. Анан мен эгер депутат болуп кала турган болсом, ошол мисалы жанагы мен негизги программамда Кыргызстандагы өндүрүлүп жаткан өзүбүздүн натуралдуу продукцияларыбызды переработканы сунуштап атам да. Ушундай бир чакан ишканаларды ачып, анан бизде билесиңер, ошол биздин жеп ичкен мына продукталарыбыздын баардыгы привозной башка өлкөдөн кирип атат. Ошол өлкөдөн кирип аткандагы лаборатория азыр аягына чыкпай турат да. Ушул таможнядан, ушул лабораториядан өткөрүп, анан киргизсе, анан андай болбосо мына биздин дагы ден соолуктарыбызга, келечектеги балдарыбыздын ден соолугуна көп баягы зыяны келип атканы баарына маалым да. Көптөгөн баягы оорулар чыгып атат. Мына сахар дегендер, давление дегендер, боор оорулары, бөйрөк оорулары мындай көп катталып калды Кыргызстандачы. Анан ошондуктан биздин ушул жашоо тирилигибиздеги биздин жеп ичкен азык түлүк продукцияларыбыздын баардыгын көзөмөлгө алуу. Андан кийин биздин жаштарыбызда жаңы төрөлгөн балага негизи баягы жөлөк пулдарды
как депозит же болбосо капитал кылып төрөлгөндө эле счет ачып туруп, жок дегенде 50 000 сомдон салып койсо деген мен сунуш киргизип атам. Себеби бул нерсе биздин Россия өлкөбүздө, чет өлкөлөрдө бар. Россияда материнский капитал деп коет. Ошондой нерсени бизге дагы Кыргызстанга алып келүү сунушун киргизейин дегем. Бул жок дегенде 50 000 сом деп атпаймынбы? Ошол 50 000 сомду ошол жаран 18ге чыкканда өзүнүн билиминин өркүндөшүнө, ден соолугуна, спорт жактан өнүгүшүнө мындай чоң жардам берет. Ага чейин 18 жашка чейин анын капиталды эч ким ала албайт. Ал как счетто депозит болуп тура берет. Бул башка дагы бир эле Россияда эмес, башка мына Дубайда бар мындай эмелер, ушундай баягы инвестиция деп коет. Ар бир жаранга ушундай бир чоң суммадагы акча мамлекет тарабынан негизи салынат да. Ушул сунушту мен дагы Кыргызстанга алып келейин деп атамын. Анан жана ошондой эле биздин могул майып жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздын баарына пособие аз экен да, такыр эле аз экен. Биринчи группадагы жарандарыбызга биз 8 000 сомдон экен берет экен да. Анын сиделкасына 6 000 сомдон берет экен. Анын ичинен 1,5 000 сомду налог кылып алып коет экен. Бул аябай аз да, аябай аз. Анын бир дары дармегине да жетпейт. Жана ошондой эле анын бир айлык жашоо тирилигине жетпеген сумма булчу. Жана ошондой эле мугалимдердин айлыгын азыр жакшы эле көтөрдү, бирок бул дагы деле мындан да жогорулатыш керек. Себеби менин угушума караганда азыр бир орто эсептен 20 000ден жогору алышат экен. Бул деле биздин жашоо тирилигибизге аз да. Негизи бир айга бул маяна жетпейт бир үй бүлөгөчү. Анан ушул эле маселе мен медициналык кызматкерлердин дагы укугун коргоо тарабын карайт элем. Анан алардын дагы айлыктарын мындан да жогорулатуу жана ошондой эле ар бир аймакка ушул медициналык кызматты көбөйтүү. Ошо ар бир аймакта, например, лаборатория жок, мындай физлечение кыла турган кабинеттери жок, кадр жетишпейт да. Ошол кадр маселесин карап, ар бир аймакта мындай жогорку деңгээлдеги кадрларды мындай иштеп, мындай шаарда эле иштебестен айылдарда дагы иштегиле деп, айылдын аймактагы ошол поликлиникаларда, ФАПтарда иштешине мындай мүмкүнчүлүк бериш керек деп ойлойм. Демек, депутат болуп калсаңыз, бир канча жакшы сунуштар, жакшы идеяларыңыз бар экен, ошолор ишке ашсын дейбиз. Бирок азыр кайрадан мен сизге суроо бере кетейин. Мына Кыргызстанда биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы таза шайлоону өткөрүп беремин деп туруп кепилдик берип, бул жолку шайлоо өзгөчө, башка шайлоодон өзгөчөлөнүп таза өтөт деп айтып жатат да. Өзүнүн кайрылууларын да билдирди. Мына элдер менен аралашып жүрөсүз. Таза шайлоого кандай көз карашыңыз? Бул жолку шайлоо таза өтөбү? Буюрса таза өтөт. Мурункудай баягындай добуш сатып алуу деген жок азыр. Агитаторлорго гана ошо зарплата кылып берип атат. Андан башка эч кандай акча таркатуу деген жок. Анан ошол негизги быйыл мына таза шайлоо деген үчүн дагы мен аттандым да. Садыр Нуркожоевич айтып атпайбы? Жаңы жүз келсин, жаңы лидерлер келсин, жаңы идеялар келсин депчи. Мына ошон үчүн таза шайлоо болсун деп атат. Эч кандай административный ресурста колдонбосун деди. Анан ошол талапкерлер мурун баягы алдын ала мени шайлап койгула деп көптөгөн баягы жумуштарды дагы алдын ала жасай койчу да. Жолун оңдой коюп, же болбосо суу чыгара коюп, же дагы бир нерсесин кыла коюпчу. Мына ошолордун баарына баягы кылбагыла деген жолтоону койду. Ошон үчүн бул сапар аябай таза шайлоо болот деп ойлойм. Мына элдер менен жолугуп жатасыздар. Эл арасында ойлор, пикирлер кандай шайлоо боюнча? Шайлоо боюнча мурунку пикирден калгандар деле бар экен.
мисалы араласамчы. акчаң барбы, мага мынча бересиңби, сага мынча адам алып келип берейин деп мындай акчага соодалашып келген адамдар бар экен элдин арасында, же Бар экен. таза шайлоону өткөрүш керек деп мындай адамдардын психологиясы өзгөрүппү, кандай экен? Жок, психологиясы өзгөргөнү дагы бар, өзгөрбөгөнү дагы бар. Ага биз мындай түшүндүрүү иштерди жүргүзүү менен анан кайра түшүнүп калып атат да. Мен барган аймактарда деле ушул суроолор болду. Шайлоочулар акча сурап атат го. Эже, мен агитатор болуп иштеп атам, аны мен шайлоочуну кантип алып барам? Же болбосо биздин айылга эмне чыгарып берет экенсиз, эмне ишин бүтүрүп берет экенсиз депчи. Ал келсем, кайсы талапкер келсе, биз мындай суу маселеси бар экен, бир аймагыбызда свет маселеси бар экен, столго коюп берет бекен деген мындай суроолор көп болду. Бирок баарына мен мындай жакшы жооп бердим да. Ушундай бүтпөй аткан көптөгөн аймактагы көйгөй маселе менде да бар. Мен ошон үчүн аттандым. Ошол депутат болуп калсам, анан мен бюджеттен акча чыгарып берип, анан мен сиздерге мамлекет тараптан жардам көрсөтө алам. Азыр мен сиздерге эч нерсе кылып бере албайм. Анан добушуңуздарды сатпаңыздар. Андай мурункудай 2000-3000ден таркатуу деген жок деп мындай түшүндүрүү иш менен гана келе атабыз да. Мындай ой бар экен элдечи. Бирок бир 20-30 эле процентта мындай түшүнбөгөн эл ошентип сурайт экен. А так негизи уже баардык эле элдер түшүнүп калыптыр, акча таркатылбаганын билип калышыптыр, таза шайлоо болоорун айтып атышат. Эч кандай каржылоо жок экенин, каржылоонун баардыгы фонддон кетип атканын түшүнүп калышыптыр. Бирок дагы деле мындай түшүндүрүү иштер дагы болуш керек. Буюрса мен ойлойм, кийинки шайлоодо даже агитатор деле албай эле мындай элге мындай кызмат кылуу менен ошол талапкер негизи 5 жыл ал жакта отурбастан, мен азыркы позициям дагы ушундай, ар айда, ар бир 15 күндө мен өзүмдүн ушул шайлоочуларым менен, аймагым менен келип жолугушуп, алардын маселелерин ал жакта көтөрүп чыгып, аларга бийлик тарабынан көп жардамдарды кылып, жанагы бүтпөй аткан иштердин аягына чейин контролдоп, текшерип, бүтүрүп бере турган болсом, кийинки созывда Гүлбарчынын эже, сиз өзүңүз эле коюңуз, сиз талапкер болуп, сиз депутат болуңуз деген деңгээлге чейин иштеш керек деп ойлойм да. Эч кандай даже агитатор албай эле кайра кийинки шайлоого катышса болот деп ойлойм. Бул негизи ушул 5 жылдык ушул талапкердин, то есть депутаттын иштешине байланыштуу. Демек, эл эмгекти Баалай билет. баалай билет деңиз. Баалай билет. Сиздин атайын алтындай убактыңызды бөлүп, бизге маалымат берип, өзүңүздү тааныштырып, программаларыңыз боюнча, саясий көз караштарыңыз боюнча айтып бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Анан эмесе азыр эми шайлоочуларыңыз менен эркин аянтча түзүп бергенге убакыт келди. 7 шайлоо округунан бюллетенда номер 3 сизсиз. Эркин микрофон сизге. Урматтуу кыргыз элим, мына жакында 30 ноябрь Кыргыз Республикасынын депутаттарын шайлоо күнү болуп атат. Мына ушул шайлоого активдүү катышып, берүүңүздөрдү суранамын. Буга чейинки өткөн шайлоодо баягы шайлоо таза өтпөгөндүктөн, же болбосо ушул депутаттарды шайлап алгандан анын артынан алардын жумушу аягына жетпегендиктен көп шайлоочулардын нааразычылыгын билгизип, бул шайлоого дагы көңүлү келбей калганын билем. Ошондуктан эми бул сиздердин мүмкүнчүлүгүңүздөр, дагы наалыбай 5 жыл бою андан көрө өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдөгү жакшы ушул программалары сиздерге жаккан жакшы талапкерди депутат кылып шайлап алыңыздар. Негизги мен сиздерден суранып кетерим, 30 күнү активдүү катышып, шайлоо участкага барып, сөзсүз шайлап бериңиздер. Анын ичинен мени Чалова Гүлбарчын Төлөнбаевна, бюллетень номерим 3, унутпай мени да шайлап коюңуздар деп суранып кетем. Мына бюллетенде Гүлбарчын Чалова 3-чү. Демек, колдойбуз дей турган болсоңуз, бюллетенде 3-тү тандаңыз. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Кийинки берүүлөргө чейин, мындан кийинки берүүлөрдө биз башка кандидаттарды сиздерге алып чыгабыз. Ал кандидат дагы өз округунан мыкты, ийгиликтүү, эл колдоп жаткан адам болот.